Мамлекет башчы Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында баткендиктер үчүн дагы бир маанилүү объекттин ишке түшүшүнө күбө болду. Лейлекте Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыз кылууну жакшыртуу долбоору ишке кирди. Долбоордун алкагында узундугу 51 чакырымды түзгөн жаңы 110 киловольттук Раззаков Арка электр берүүчү убагысы жана Раззаков жаңы көмөк чордону курулду. Бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн энергетика тармагы абдан маанилүү тармак экени баарыбызга маалым. Ошондуктан энергетикалык көз карандысыздыкты жана коопсуздукту, ошондой эле элибизди жана экономика тармактарын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо мамлекеттин стратегиялык максаттарынын бири катары каралууда. Буга байланыштуу биз элге, экономика тармактарына электр күч кубатын жеткирүү үчүн мүмкүн болгон ресурстардын баардыгын, болгон күч аракетин жумшап жатабыз мамлекеттин. Бүгүнкү иш-чарадагы ушул энергетикалык көз карандысыздыкты жана коопсуздукту камсыздоого багытталган. Биз бүгүн узундугу 50 чакырымды түзгөн Раззаков Арка жаңы электр кубатын берүү линиясын жана Раззаков жаңы подстанциясынын ишке киришине, ошондой эле колдонуудагы Арка подстанциясынын реконструкциялоо иштеринин аяктаганына күбө болуп отурабыз. Лейлек районуна жана Баткен районуна караштуу кээ бир көмөк чордондорубуз тажик электр тармактарынан карандуу болчу да. Бүгүнкү күндө биздин улуттук электр ачык акционердик коом тарабынан Арка массивинин электр энергиясын жакшыртуу долбоору аткарылып аягына чыгып бүттү буюрса. Бул иштер 2019-жылы башталган. Анан өзүңөргө маалым болгондо 2020 жылы ковидке байланыштуу бир аз узарып кетти, бирок жана алдыда бекитилген мөөнөттөрдүн өзүнүн графигинде бүттү. Мамлекет башчынын Баткен облусуна жасаган иш сапарынын экинчи күнүндө Кадамжайдагы Сурма комбинаты менен Айдаркендеги Сымап комбинаттарынын ишмердүүлүгү менен таанышуусу пландалган. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.